Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан эле чындыктын кырдаал берүүсү. Аны мен Жумагүл Абдурайым алып барамын. Өлкөбүздүн келечегине кайдыгер эмес болсоңуз, көрсөтүүбүздүн акырына чейин биз менен бирге болуңуздар демекчимин. Анткени бүгүн бизде конокто бир гана укуктануучу адистер, башкача айтканда юриспруденциянын өкүлдөрү болмокчу. Тааныштыра кетсем, Сегизбаев Жeenалы Ташмаматович агайыбыз, Аманилла уулу Бекмамат жана Урустамов Нурсултан мырзаларыбыз болмокчу. Студиябызга куш келиптирсиздер. Бүгүн биз сиздер менен өлкөбүздө акыркы күндөрү чоң талаш тартуушаларга жем таштап жаткан жаңы баш мыйзам долбоору жөнүндө талкуу жүргүзмөкчүбүз. Алгачкы суроону агай сизден баштай берейин. Мына ушундай кысталыш учурда баш мыйзамды өзгөртүү ушунчалык зарыл беле? 30 жылдан бери бизде артка тартып жаткан ушул бир гана баш мыйзам болуп жатабы? Конституция баш мыйзам. Бул өзүнчө эле бир тирүү организмде өсүп, өнүгүп туруш керек. Ушу коомдун өзгөрүшүнө карап. Бул конституция Кыргызстан элинин коомдук келишими да. Бул конституциянын ичинде элдин, коомдун, бийликтин баардыгы бири-бири менен болгон мамилелерди камтып киргизип белгиленет да. Бул конституция менен тарыхта бар, кээ мына Америка Кошмо Штаттарында 200 жыл деп келет. Кээ жерлерде ар кандай нелер менен, бирок ар бир конституция түзүлгөндө бул келечекке, ушу элдин келечегин эске алып туруп түзүлөт да. Ошондуктан мына биздин Кыргыз Республикасында эгемендик алганыбыздан бери биринчи конституциябыз 1993 жылы 5 майда легендарлуу деген ат менен калган парламенттен кабыл алынганда, жогорку парламент менен. Бул легендарлуу деген эмнеси менен легендарлуу деген? Ошол мезгилде ошол парламентке чыныгы Кыргызстандын атак даңктуу, кадыр барктуу адамдары шайланып келген. Биринчи конституцияны кабыл алып жатышканда 3 жыл карашканда. Бул эмне деген 3 жыл? Кандай эмгек? Ошол конституция 93 жылдагы биринчи конституциябыз бул издержки и правовесы дейт. Бул биздин кыргызча айтканда тең салмактуулук. 3 бутак бийлик бардыгы тең салмактуу болгон да. Шундай таразыга коюлабыз, тең салмактуу. Бир чекесине оодарылып кетсинде бул жак көтөрүлөт. Бул деген эмне? Ар бир бийлик бири-бирини контролдоп карап турат да. Бирөөдөн бир ашыкча кыймыл кыла албайт. Ошол мезгилдеги конституциялардын, ушу эл аралык эксперттердин баасы боюнча эң жакшы конституция деп эсептелген. Демократиялык бардык кызыкчылар топтолгон деген. Биз эмне кылдык? Биз эң жакшы деген эл аралык эксперттер баа берген конституцияны эмне кылдык? Ага өзгөртүүлөрдү киргиздик. Бул өзгөртүүлөр эмнеден келип чыкты десеңиз, бул деген ошол тең салмактуулукту бузуу максатында чыкты. Ошол Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев өзүнүн ыйгар муктарын көбөйтүү максатында ушул өзгөртүүлөрдү киргизген аракеттер болду. Бирок легендарлуу деген парламентибиз ошо менен легендарлуу болду, каршы турду. Бирок ошол мезгилде бийлик өзүнүн административдик ресурстарын колдонуп, бул легендарлуу парламент таркатып таштады. Андан кийинки парламенттер, андан кийинки депутаттар өзгөрүүлөрдү киргизе берди. Ар президент шайланат, белгиленген бир мезгилден кийин ошол президентке ылайыкташтырылган конституцияга өзгөрүү киргизилет. Биз ошо менен бүгүнкү күнгө жашап келдик. Жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгы кечеги октябрь айындагы эми кээ-биркилер төңкөрүлүш дейт, кээ-биркилер революция дейт. Бул андай окуяларга замандаштары баа бере албайт. Буга тарых баа берет.
Ал эми бул конституцияга өзгөрүш зарылчылыгы барбы деген сурооңузга негизинен мен айтат элем. Жаман конституциябы, жакшы конституциябы, аны пайдаланган, колдонгон, ишке ашырган бардыгы адамдар. Мен эмне демекмин муну менен? 2010-жылдагы конституцияны алып көрөйлүк. Анда эмне болду? Анда президенттин укуктары азайылды. Премьер-министр исполнительный аткаруу бийлигинин премьер-министр көбөйдү. Бул юридикалык, де юро деп коет бизде. Юридикалык жагы. Бирок де факто дейлик, фактически эмне болду? Мамлекетти ким башкарды? Мамлекетти президент башкарды, жеке өзү. Аткаруу бийлиги, депутаттар президенттин каалоосун так аткарып турушту. Муну менен эмне демекмин? Конституцияны канча өзгөртсең дагы, дүйнө жүзүндөгү эң жакшы конституцияны жазып келсек дагы, бийликтеги адамдар ою түз болбосо, ол конституцияга эч кандай жөн эле кагаз болуп калат. Аны мандап алып туруп, ыргытта беребиз, кандай кылабыз? Ошондого кагаз болуп калат да азыр. Ошондуктан бүгүнкү күндүн шарты кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө биз мамлекетибиз азыр өтмө мезгилде турабыз. Переходной период деп коет. Переходной период мезгилде эч качан өзгөрүүлөргө, мына кардиналдык өзгөрүүлөр кылбаш керек. Себеби переходной мезгилде өзгөрүүгө мындай кардиналдык өзгөрүү киргизиш эмес. Переходный мезгилде, ошол переходный мезгилде эмнеден переходный мезгил келди? Бул акыбал оордошту. Мына бүгүн бизде экономикалык кризиске дешип атат, пандемия. Ушуга окшогон кризистерден чыгып, акылыбызды пештеп алып, андан кийин келечекке жашай турган конституцияны кабыл алсак жакшы болот эле дейм да. Конституцияны өзгөрткөнүбүз менен адамдын аң сезимин, жетекчилерибиздин, бийликте турган адамдардын аң сезими өзгөрмөйүнчө, бул конституцияга эч кандай пайдасы дагы жок болуп калат элге. Мен демекчимин, бүгүнкү конституцияны өзгөртүүгө кандай деле зарылчылыгы жок деп эсептейм. Бүгүнкү күндүн талабы экономикалык кризис, пандемияны жеңүү, элди тынч кармап туруу, кыштан чыгып кеттик маселесин гана чечип алып, анан кийин определенный мезгилге баргандан кийин баалыбыз отуруп алып, бүтүн коомчулук отуруп алып, анан бир столго отуруп алып, кандай кылабыз эми деп туруп, бийлик башындагылар, бар бутактын бийликтери, эл баары топтолуп алып, анан кийин конституцияны кабыл алганыбыз жакшы. Бул конституцияны кабыл алууда эле кандай? Өзүнүн процедуралары бар. Ошолордун баарын сакташыбыз керек. Кийин определенный время өткөндөн кийин бийликке башка адамдар келип өзгөрүп турат деме. Келгенден кийин кымтыгын таппай турган кылгандай конституцияны кабыл алышыбыз керек да. Ар бир кадам азыр мода болуп калды, пошаговая инструкция деп коет. Ошондой кылып туруп кабыл алышыбыз керек азыр конституцияны. Ондай шашылыштын кереги жок. Азыр эми кеңеш иштеп атат. Ол кеңеште топтолгон адамдар бүтүн Кыргызстандагы академический деп коет, ошондо академический коомдун адам өкүлдөрү биз ойлойбуз, кыргыз элинин берген сунуш пикирлерин эске алышат деп. И мыйзамды кандай тартипте көрсөтүлгөн ошондой сактоо менен ушу өздөрүнүн нени иштеп чыгышат деп. И элге айтып кетет элем, ушу кыргыз элибизге. Мындай ситуацияда эч кандай кайдыгер болбош керек. Ар бирибиз конституциянын ар бир тамгасы, ар бир точкасы бул келечек. Биздин өзүбүздүн, балдарыбыздын, небере чеберлерибиздин келечеги да. Ошо кайдыгер мамиле кылбай, ар ким окуп чыгып, таанышып, өздөрүнүн сунуш пикирлерин киргизүүсү зарыл деп ойлойм да. Бул бүгүнкү күнгө эмес, бул келечектеги конституцияны айтып атам. Бүгүнкү күндө кандай болду? Жогорку кеңеш талкууга чыгаргандан кийин коомдо кандай ситуация болуп кетти? Пикир келишпестиктер. Бир коом бир айтат, бир тарап бир айтат. Бул элди экиге бөлгөндүк болот.
бул акыры жакшылыкка барбайт деп ойлойм да. Ошондуктан мына өткөн мезгилде өтүп алып, андан кийин акылыбызды пештеп алып, бая айттым. Анан отуруп алып, шашпастан жакшы элге пайда алып келе турган конституцияны кабыл алыш керек дейм. Бекмамат мырза, буга чейин биз колдонуп келген баш мыйзам менен азыркы отурумдук бийлик сунуштап жаткан баш мыйзамдын өзгөчөлүктөрү эмнелерде экен? Ушулар жөнүндө чечмелеп кененирээк айтып бере аласызбы? Биз конституция боюнча жөнүндө талкуу кылгандан мурун деги эле конституция деген эмне экенин түшүнүшүбүз керек да. Конституция бул жөн гана баш мыйзам эмес, мамлекеттин келечегин аныктаган, элдин келечегин аныктаган саясий документ катары түшүнүшүбүз керек. Бул элдин эртеңи, мамлекеттин эртеңи. Конституция мен Куранга салыштырам. Куран канчалык деңгээлде мусулмандардын жашоосун жөнгө салган болсо, конституция дагы ошол биздин мекендештерибиздин элдин жашоосун ошончолук деңгээлде жөнгө салыш керек. Ал эми айырмачылыктары боюнча айта турган болсок, айырмачылыктары азыркы талкууда турган баш мыйзам долбооруна курултай деген органды киргизиштир. Ошондой эле депутаттардын санын кыскартыптыр. Башкаруу формасын өзгөртүптүр. Башкаруу формасы күчүндө турган конституция бул парламенттик башкаруу болгон болсо, азыр болсо президенттик башкаруу деп белгилептир. Бирок бул азыркы талкууда турган мыйзам долбоору, баш мыйзам долбоору элдин кызыкчылыгын көздөп жазылган эмес да. Айырмачылыгы ушунда, президент бул өкмөттү дагы дайындайт экен, курултайды дагы өзү дайындайт экен. Демек, көз карандысыз бир орган калбай калат да. Президент өзүнүн колуна абсолюттук түрдө бийликти чогултуп алат экен. Айырмачылыктары ушунда. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул мыйзамда боштуктар дагы бар. Далил катары айта кетсем, 66-чы беренесинин 2-чи пунктунда жогорку кеңеш 5 жылдык мөөнөткө шайлануучу 90 депутаттан турат. Бирок ошол 90 депутат жогорку кеңешке, парламентке кандай система менен келиши так көргөзүлүп жазылбаптыр. Бул дагы өтө чоң катачылык. Кыскача оюм ушундай. Түшүнүктүү. Нурсултан мырза, утурумдук бийлик бул долбоорду бүтүндөй элдин талабы менен жазылган деп ишендирүүдө. Бекмамат мырза болсо, элдин эмес, бийлик башындагылардын гана кызыкчылыгы үчүн жазылгандай деп айтпадыбы? Элдин кызыкчылыгын эске алуу үчүн долбоор кандайча жазылыш керек эле? Эми досум айткандай, конституция деген бул өлкөнүн негизги мыйзамы да, баш мыйзамы. Буга бир терең маани берип карашыбыз керек да. Элдин талабы, элдин кызыкчылыгы ишке ашат, же болбосо конституцияда жазылат дегендин өзү бул бир куру далил сөз да. Биз элдин талабын, элдин кызыкчылыгын канткенде конституция бетине түшүрө алабыз. Биз жанагы мыйзам долбоорун иштеп чыгып жаткан конституциялык кеңеш менин курамынан юристтерден турган бир топ түзүшүбүз керек дагы. Өлкөнүн ар кайсы айыл аймактарына, райондоруна элди түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да. 5 кол тең эмес дегендей, калктын катмарында ар кандай адамдар бар. Бул азыркы учурда конституциялык кеңешме ушундай расмий сайт иштеп чыктык деп атышат, бирок азыр интернетти пайдаланган адамдар саналуу гана да. Ошол эле учурда бул конституциянын долбоору менен танышкан дагы адам бар, танышпаган адам бар. Ошон үчүн биз ошол конституциялык кеңешменин курамынан бир топ түзүлүш керек дагы. Ошол юристтер жер-жерлерге барып, айыл аймактарга барып, ошол калктарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Конституциянын долбоору менен тоодо кой багып жаткан адамдар дагы кабардар болуш керек да. Алар дагы өзүнүн оюн айтыш керек, өзүнүн пикирин айтыш керек. Мына ошондо гана конституцияга элдин талабы түштү деп айтсак болот да. Ошол эле учурда азыркы учурда мына
укуктук аң сезимге таасир эткен бир канча мындай бир көрүнүштөр болуп жатат. Мисалы үчүн укуктук идеализм деп коет. Бул деген сөз мындай укуктук кандайдыр бир долбоорду же болбосо укуктук кубулуштун мүмкүнчүлүгүн ашыра баалоо деп коет. Биз элдин ишеними, элдин талабын канткенде иш жүзүндө да мындай жүзөгө ашырабыз деген суроодо биз иш жүзүндө, практика жүзүндө мына эл тарабынан шайланып келген органдар, мисалы башкы прокуратура, жогорку кеңеш, борбордук шайлоо комиссиясы, ушул органдар элдин кызыкчылыгында иш алып барыш керек да. Ошентип ойлойм менчи. Ошол эле учурда биз канчада жазып койгонбуз, элдин бирден бир бийликтин бирден бир бутагы жана булагы бул эл. Бирок ошол практика жүзүндө ошол элдин талабы, кызыкчылыгы ишке ашып жатабы деген суроо бар да. Биз ошол элдин кызыкчылыгын, талабын ишке ашырыш үчүн эки тарапты тең бирдей алып кетишибиз керек. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, басып өткөн жолубузду карасак, конституцияны өзгөрткөндөн башка эч нерсеге жетишпеппиз да. Ошондуктан бул мыйзамды өзгөртүү, баш мыйзамды өзгөртүү маселесине келгенде жоопкерчиликтүү менен мамиле кылышыбыз керек. Буга чейин бийлик үч баштуу ажыдар болсо, азыр курултай деген орган кошулуп, 4 баштуу ажыдарга айланды да. Жыйнал агай, азыр бизде мыйзамдуу шайланган ажоо да жок, мөөнөтү бүтүп элек парламент да жок. Ушундай шартта жаңы баш мыйзамды кабыл алууга мүмкүнбү? Эгер кабыл алсак, канчалык деңгээлде ал мыйзамдуу болот? Жогорку кеңеш конституциялык мыйзамды долбоорун сунуштаган баштап коомдо өтө чоң талаш жаралды да, талаш тартыш жаралды. Интернет булактарын, телелерди карап уксаңыз, даже радиолордон уксаңыз, ушул маселени бардыгы карап атат азыр. Азыр конституция дегенди кызыкпаган адам дагы бул эмнеси экен деп карап атат да. Бул эмне эле талашып калды деп. Муну айтат элем. Жогорку кеңештин полномочия ыйгарым укуктары 2020-жылдын 28-октябрда аяктаган. Бирок жаңы чакырылыш, 7-чи чакырылыш белгилүү себептер менен шайланбай калды. Ошол мезгилде укуктук убактын болтурбоо үчүн жогорку кеңеш 6-чы чакырылыш өздөрүнүн ыйгарымдарын дагы узартышты. Мөөнөтүн узартты да, мандатын узартышты. Бирок ушул жерге келгенде көп маселе пайда болот да. Ошол узартылган мезгилдин аралыгында жогорку кеңеш эмне иш кыла алат деген суроо, талаш тартыш болуп атат. Кээ бир топ, белгилүү топтор конституцияда кандай көрсөтүлгөн болсо, ошондой укуктарды кыла берет. Конституциялык реформа жүргүзө алат деп атат. Бирок бир топ, атап кетейин, бул топ юридикалык коомчулук, айтып атат. Жок, бул жогорку мөөнөтүн узарткан жогорку кеңештин 6-чы чакырылыштын депутаттары конституциялык реформа жүргүзө албайт деп. Себеби эмнеге таянышып атат? Себеби жогорку соттун конституциялык палатасына реформа партиясы арыз жазган. Ушул маселелер боюнча да, алар ошону кароо тартибинде Евро кеңештин Венеция комиссиясына кайрылышты. Шундай кырдаалда кандай чечим кабыл алышыбыз керек, кандай болот деп. Түшүндүрүп кетейин, Венеция комиссиясы бул кандай комиссия? Венеция деген комиссия бул Евро кеңештин комиссиясы болот. Ана ал Венецияда жайгашкан, ошондуктан Венеция комиссиясы дейли. Бул комиссиянын
эмнеге кайрылышты десеңиз, Венеция комиссиясы бул конституциялык маселелер боюнча консультация бере турган орган да, Европа немелерине. Бул Европа эмес, башка мамлекеттерге дагы ушундай берет. Венеция комиссиясынын тыянагы корутундусу дейлик, бул кайрылган тараптарга рекомендательный характер деп аталганы менен бардыгын кабыл алышат. Себеби муну рекомендацияны кабыл албай коюу эл аралык коомчулукта өтө деңгээлин төмөндөтүп берет деген түшүнүк бар да. Аны бардыгы карманышат. Биз деле баягы айтып кеткендей, Кыргыз Республикасында конституциялык өзгөрүүлөр кандай болгон болсо, бардыгында деле ушу Венеция комиссиясына кайрылган. Мындай архивтерди карап көрсөк, кайрылган ошол тыянактары менен өзгөртүүлөр киргизилген да. Ошого таянып, сөзүмдү улап кетейин, жогорку конституциялык палата, жогорку соттун конституциялык палатасы Венеция комиссия кайрылгандай, Венеция комиссиясы тез аранын ичинде. Себеби бизде кырдаалды түшүнүштү дагы, тез аранын ичинде өздөрү бир корутунду чыгарды. Уруксат берсеңиздер, мына ошол корутундунун тоготер мындай кыска орусчасынан өзүм произвольный эркин котордум эле, ошону окуп берип койсом, уруксат берсеңиздер. Комиссия өзүнүн отчетунда шайлоону калтыруудан улам парламенттин мандаты конституциялык мөөнөттөн ашык узартылган учурда парламенттин ыйгарым укуктары толук болбой кыскартылып, конституциялык реформаны жүргүзүүгө легитимдүү укукка ээ эмес. Кандай гана шарт болбосун, конституцияга жана мыйзамдарга өзгөртүүлөр конституцияда жана мыйзамда аныкталган процедураларга жана мөөнөттөргө дал келиш зарыл деп көрсөтүлгөн. Демек, ушул комиссиянын тыянагына таяна турган болсок, бүгүнкү күндө бул азыркы 6-чакырылыштагы депутаттар конституциялык реформа жүргүзө албайт. Бул мен эле эмес, бая айтып кеттим, юридикалык коом айтып атат да. Болгондо дагы ушу конституциялык укук боюнча адистер айтышып атат. Венециялык комиссиянын корутундусун милдеттүү болбосо дагы биз эске алышыбыз керек. Бүгүн ситуация кандай болуп атат Кыргызстанда? Четтен жардам күтүп атабыз. Финансалык да. Ол жашырын эмес, бардыгы эле айтып атат. Эгер биз азыр конституциялык корутундуну, Венеция комиссиясынын корутундусун четке кагып койгон болсок, эл аралык биздин кандайдыр эл аралык коомчулукта мындай бизге мамиле болгон мамиле мындай деле жогорку деңгээлде болбой калат да. Бизди финансировать этип аткан нелер, тараптар ушул жагдайды эмеске алышат да. Эч качан финансировать этилбаган жерге, тынчтык болбогон же мыйзам сакталбаган жерге же эл аралык комиссиялардын рекомендациясын аткарбаган нелерге мындай финанс жардам же башка бир жардам берилиш өтө кыйын. Ошондуктан мен айтат элем, ушу бүгүнкү күндө жогорку 6-чы чакырылыштагы депутаттар реформа жүргүзө албайт. Ал эмки келе турган 7-чи чакырылыштагы депутаттар гана реформа жүргүзө алышат. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын конституциясы жана мыйзамдары ошондой эле эл аралык комиссиянын, Венециялык комиссиянын корутундусу боюнча. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, закондорго таянып жашашыбыз керек. Ошол мен айта турган. Түшүнүктүү, рахмат агай сизге. Бекмамат мырза, эгер мыйзам жол бербесе, эмне үчүн азыркы бийлик мынчалык кысталыш учурда конституциялык реформага барууга ашыгып жатышат? Жаңы парламент же жаңы президент келгенден кийин деле реформага бара берсе болбойт беле? Жакшы суроо болду. Бул азыркы чимкирге аталган парламент, эгер бул баш мыйзамды өзгөртпөсө, эртең шайлоодо партиялык система менен келе албайт. Себеп
кечеги толкундоолордагы ошол 3 партиянын айынан болду. Булар партиялык система, булар эгер партиялык система менен өздөрүнүн талапкерлигин койгон болсо, эл дагы талап кылат, булардын четтетилишин талап кылат. Ошол себептен өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп дагы, башыбызда долбоорун киргизип атышат. Ал эми дагы бир азыркы убактылуу өкмөттүн дагы бул жерде кызыкчылыгы бар. Себеп эртең кандай парламент келет бул белгисиз. Ошол келген парламент убактылуу бийликти уга укпайбы? Эгер азыркы баш мыйзам долбоорун сунуштаган болсо, алар бийликти абсолюттук түрдө колго топтоп алууга алар каршы пикирлерин билгизет. Ошондуктан шашылыш түрдө арам жол менен дейбизби, өздөрүнүн аракетин жасап, ушул кийинки парламенттик шайлоого чейин кабыл алуунун аракетин көрүп жатышат да булар. Түшүнүктүү. Нурсултан мырза, башкы прокуратура Адахан Кимсанбаевичтен Москва шаарында иштеп жүргөн эмгек мигранттары менен болгон жолугушуусунда үгүт иштеринин белгиси бар деп БШКга материалдарды жибербедиби? Юрист катары ушул аракеттерге кандай баа берет элеңиз? Мен мындайда башкы прокуратуранын кылган аракети туура же туура эмес деп айта албайм. Мыйзамдын гана негизинде иш алып барыш керек. Ошол эле учурда Адахан Кимсанбаевичтин Москвага жасаган иш аракети бул негиздүү эле деп ойлойм да. Анда эч кандай үгүт иштеринин белгиси жок. Эми буга Борбордук шайлоо комиссиясы өз баасын берет, бирок менин жеке оюм ушундай. Ошол эле учурда башкы прокуратура органы Борбордук шайлоо комиссиясы бул мыйзамдуулуктун бир принциптерин карманыш керек да. Азыр бизде азыркы учурда ушундай кыйын кырдаал учурда бирөөнү критикалап, бирөөнү критикалай турган убак эмес да. Татыктуусун тандап, мына ошону президент кылып шайлап алып туруп, мындан аркы өнүгүү кадамдарын ойлошубуз керек да. Мына ошол негизги кадамыбыз. Эгерде Адахан Кимсанбаевичтин аракетинде үгүт иштерине болгон кандайдыр бир аракет бар дей турган болсок, анда биз буга чейинки болуп өткөн мамлекеттик башчылардын убактылуу Кыргыз Республикасынын аймагында жасап аткан иш аракеттерине ошол эле Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы, Борбордук шайлоо комиссиясы өз баасын бериш керек да. Мына ошондо тең салмактуулук сакталат. Ошол эле учурда мен бул Адахан Кимсанбаевичтин Москва шаарында жасаган иш аракетинде үгүт иштеринин белгиси бар дегенге кошула албайм. Мен кичине кошумчалап койсом, мен Адахан Мадмаровдун Россияга Москва шаарындагы болгон жолугушууларын көрдүм. Ошондой эле россиялык журналисттер менен жолукканын дагы көрдүм. Ошондой эле бир фамилиясы эсимен чыгып калды, бир профессор менен маектешкенин дагы көрдүм да. Эми бүгүнкү күндө мындай саясат менен аралашпаган Кыргызстанда аз эле адам калды окшойт. Өзү кыргыз элибиз саясатка өтө жакынбыз бардыгыбыз эле. Ушу отурганда эле саясаттан баштайбыз да. Азыр мен эле эмес, бардыгыбыз эле ушу көрүп атсак керек ушундай нелерди. Мен эме демекчимин, азыркы суроого көргөндө эмнени уктум жана эмнени көрдүм ушу немеден. YouTube'дан жана башка каналдардан. Адахан Мадмаров суроо жооптор кылып отурган мезгилде кээ бир суроолорго жооп берген жок. Себебин айтты, түшүндүрдү. Азыр ушул суроого жооп берсем, бул шайлоо агитациясы болуп кабыл алынат. Мен мыйзамды бузгум келген жок. Мыйзамды бузбаймын. Бул суроого жооп бербеймин деп деген ошолорду. Эми азыр ошондой эле россиялык журналисттердин дагы бир суроосуна ошол эсимде калганы, суроо бергенде
жооп берген жок. Азыр бул суроого жооп берсем, берет элем, бирок берсем, как агитация катары эсепке кетип калат деп айтты. Ошондой жерде түшүндүрүлдү, бул жер ошо Москвага барганын өзү барып албаган. Ал жерде ошол Москвадагы биздин мекендештерибиз ошолордун чакыруусу менен баргандыгы жөнүндө сөз кеп болду да. Ошондуктан мен деле өтө эле алысмын, жөн эле алыс эмес, өтө алысмын бул барып келгенini агитация деп кабыл алганы да. Эми азыр бул сөздү айтпай эле коеюн дедим эле, айтып коеюн. Кече жакында журналист, эски журналист дейин, 90-жылдардагы ким эле фамилиясы? Ошол журналист деп кое берейин эми, аттыдан көптөн бери ол чыкпай эстен чыгып кетти. Эмне күнөөлөп атат десеңиз, ушу аксы окуясына Адахан Мадмаровду күнөөлөп атат да. Күнөөлөп атат. Мен сырттан уктум, ана атайла интернеттен көрдүм да, аны ошону изилдедим да. Бул ондай болбосо керек деп ойлодум, бул жөн эле сөз. Отуруп алып эле айтып атат. Өтө уверенный вид менен айтып атат да. Эми жашы кыйлап эле барып калган киши экен, киши да эми. Андай кылбай деле койсо болот эле. Эгер куд ошондой болгондо да чыгып айтпай эле койсо болот эле деп ойлойм. Менин өзүмдүн жеке мнением. Ошол эле мезгилде тез эле аранын ичинде бир каерден экенин билбейм, ушу аксылык жигит окшойт. Ошолго жооп берди, ошол журналисткечи. Эми жакшы эмес, мындай культурный жакшы деңгээлдеги жигит экен. Жөнөкөй сөздөр менен катуу айткан жок, бирок айтты да, түшүндүрдү, мааниси эмне болду? Бул жерге Адахан Мадмаровдун эч кандай тиешеси жок деп айтты да. Бул мен эмне дегим келип атат да. Эми бул саясат да, саясий күрөш дагы болот. Бирок кандай күрөш болбосун, бул адамгерчилик менен жоготпошубуз керек да. Ошондуктан айтат элем, мындай мен ушул куруу болмот да баягы. Анан кийин дагы бир жигит чыгып жүрөт. Ат дагы неседе. Эми эмне деп атат десеңиз, Адахан Мадмаровду эмнеден күнөөлөп атат? Мына Баяман Раматылыктын ошол бийлик Баяманды ошол бийлик өлтүргөн, ошонун арасында Адахан дагы бар эле деп атпайбы? Бул эмне? Эми бул кандай түшүнсө болот да? Бир кандайдыр бир мындай уятсыздыктын, адилетсиздиктин бир чеги болуш керек да. Ошондуктан айтып кетет элем, мындай чыгып атканда, сүйлөп атканда бир адилеттүү болуп, кичине ыймандуу болуп, чындыкты сүйлөп үйрөнүшүбүз керек да. Ал эми баягы суроого агитация беле агитация жок, эч кандай агитация. Өз оозу менен айтты го. Агитация бул башкача болот. Агитацияны канча жылдан бери көрүп жүрөбүз. Мына кече эле жакында агитациялар болду. Же бир жерде баннер илинип турдубу? Адахан Мадмаровго добуш бергиле деп. Же бирөө чыгып кыйкырдыбы? Же бирөө футболка кийип сүйлөдү, замада марба деген. Анда эч нерсе болгон жок да. Ошол мекендештерибиздин суроо жооптору бар экен. Барды, жооп берди. Ошол эле бул агитацияга дегенде мен дагы өтө эле алысмын да. Ушул маселе боюнча мен өзүмдүн пикиримди билдирейин. Адахан Кимсанбаевичтин ошол Москвага барып берген интервьюсунда эл менен болгон жолугушуусунда үгүт иштеринин эч кандай белгиси жок. Себеп Адахан Кимсанбаевич Москвага барып алып элди өзү топтогон жок. Тескерисинче эл Адахан Кимсанбаевичти чакырып өздөрүнүн суроолорун беришти, арзу-муңдарын айтышты. Мен Адахан Кимсанбаевичтин аракеттеринде эч кандай үгүт иштери жок деп айта алам. Эгер азыр маселе көтөрүп атат да, Адахан Кимсанбаевичтин кандидатурасын четтетүү боюнча. Эгер ошондой маселе көтөргөн болсо, Жапаровдун дагы кандидатурасын четтетиш керек, Садыр Жапаровдун. Себеп өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өкмөт башында турганда, ИО президент болуп турганда, пандемия күчөп турган учурда элди стадионго топтоп, жок дегенде маска дагы берип койгон жок да. Стадионго топтоп алып, өзүнүн
ошо элдин арыз муңун уккан киши болуп, өзүнүн үгүт иштерин жүргүзүү десек да болот да. Каралагандын дагы чеги болуш керек. Кээ бирги саясатчылар же болбосо кээ бирги топтор дейинби, эркеги ажан аялдын деңгээлине, ал эми аялдары жаш баланын деңгээлине түшүп алат да. Бир мен айтып коеюн. Кечирип коесуңар. Адахам Адмаров канча жылдан бери саясатта жүрөт да. Ошондон бери кече bir sözünde ne kılıp kaldım? Суроо берди деп атпайбы? Бир жигит суроо берди. Канча жылдан бери сизге добуш беребиз? Эмне өзүңүз үчүн күрөшпөйсүз? Деди эле. Адахам Адмаров айтты да. Мен кандай гана максатым, кандай гана эмнеге жетпейм, баардык мыйзамдуу жол менен барам деди да. Мыйзамдуу жол менен барам деди. Эми агитацияга бардым эле деп баягы мыйзамды бузбаган адам. Айттым, бир нендан чеги болуш керек деп. Эми кароолоондан чеги болуш керек да. И далилдүүрөөк болуш керек, эгер ошондой факт болсо. Мен ойлойм, ушул мыйзамды сактап жүргөн адам мына канча жылдан бери мыйзамды сактайм деп айтып, и сактап келип атат да. Я сактаган адам эч качан бүгүнкү шайлоонун эмесин бузбады деп эсептейм да, мен өзүмдүн мындай жеке оюмда. Мына бир нерсе кошуп жооп кетейин. Мен эми азыр бир саясатчыны бир мактагандан, жактагандан же болбосо бир саясатчыны жамандагандан алысмын да. Эми болгону өзүбүз колумда көргөн ушул окуя боюнча өзүмдүн билген нерсемдин чындыгында айттым. Биз бул нерсеге мындай масштабтуу ой жүгүртүп, эки жакты мындай тең салмактуулук менен карашыбыз керек да. Ошол эле учурда алдыдагы келе жаткан шайлоодо элдин тандоосу, элдин каалоосу эркин ишке ашыш керек. Эч кандай бийлик тарабынан кысым болбош керек. Башкы прокуратура, борбордук шайлоо комиссиясы объективдүү караш керек. Мындай элдин тандоосун, каалоосун тепселебиш керек да. Ушул нерсени айтам. Чоң рахмат, көрсөтүүбүз соңуна чыгып баратканына байланыштуу. Сиздерге эркин микрофон берели. Көрөрмандарыбызга каалооңуздар, кайрылууңуздар же болбосо сунуштарыңыздар бардыр. Башында мен баштадым эле, эми өзүмдүн жаш кесиптештериме берсем, ушулар баштаса, анан мен кошумчалап койсом. Негизи эле мен каалайт элем, баш мыйзам өзгөрүш керек, толуктоо болбосо киргизиш керек, бирок легитимдүү парламентти шайлап алып, анан кийин өзгөртүшүбүз керек. Анан элибизге кайрылат элем. Мындай маселеге келгенде баш мыйзам өзгөртүүнүн демилге көтөрүлгөндө бардыгы бир активдүүлүгүн көргөзүп, өзүнүн ой пикирлерин, сын пикирлерин билдириш керек. Ал эми жакында 10 январда президенттик шайлоо болот. Элибизге айтарым, тууганчылык же жердешчилик эмес, ошол кандидаттардын билимине карап, илимине карап, интеллектуалдык деңгээлине карап, ошол келечек, мамлекеттин келечегини, өзүнүн келечегин ойлобосо дагы жок дегенде балдарын келечегин ойлоп, туура тандоо жүргүзсө жакшы болот деп ойлойм. Мен ушул учурдан пайдаланып, азыркы учурда болуп жаткан конституциялык реформаларга өзүм бир сунуштарымды айта кетсем, ошол болгону элдин каалоосу эркин конституцияга элдин талабы жазылыш керек да. Антип менен биз элдин ишенимин кайтара албайбыз. Ошол эле учурда кыргыз эли дагы четте карап турбаш керек, өзүнүн салымын кошуш керек. Ошол эле учурда баягы ачылган сайттардан өзүнүн талабын билдириш керек, же болбосо барыш керек. Кыскасын айтканда, сыртта кайдыгер карап турбаш керек да. Бул конституция биздин эртең кесиптештерим айткандай, кыргыз мамлекетинин эртеңки келечегин аныктап тура турган негизги документ болуп эсептелинет да. Ошондуктан мен кыргыз элин чакырат элем, бул укуктук кубулушка активдүү катышышын каалайт элем. Рахмат. Агай, жыйынтыктап коесузбу? Жакшы каалоолор болду. Эмне дейт элем? Мыйзамдуулук өкүм сүрүш керек да бизде. Мыйзамдуулук.
Біз айтабыз ғой, байырқы Рим империясы, ошо тартипти мыйзамдуулуктун сакталышынан ошончолук ушундай деңгээлге жеткен да. Акыркы ошо мыйзамдуулуктар бузулуп, бийликтегилер эли мыйзамды сактабайдан баштаганда империя жок болгон да. Тартип бар жерде бардык нерсе өзүнүн жолу менен болот. Кандай гана болбосун, чакырат элем эртеңки президенттик шайлоого өзүбүздүн келечегибизди, балдарыбыздын келечегине добуш берелик да. Эми ким шайланат, кандай болот, 60га жакын претендент бар экен. Ушу бардыгына ийгилик. Эл тараза дейт го, эл тандайт да. Кандай сөз бар. Сколько ни говори халва, вороту слаще не станет дейт да. Ошондуктан саясат деген эле сүйлөбөстөн өзүбүздөн аракет кылышыбыз керек да. Ошого мындай коомдук иштерге өзгөчө мындай өзүбүздүн келечегибизди, балдарыбыздын, небере чебер, мамлекеттин келечегин, небере чеберлердин келечегини кабыл ала турган мезгилде сыртта турбастан активдүү катышып өзүбүздүн добушубузду, өзүбүздүн пикирибизди көрсөтүшүбүз керек. Эң негизгиси мыйзамдуулук сакталсын да. Мыйзамдуулук сакталган жерде эч качан бирөөдөн тарынбайт, бирөөдөн жамандык көрбөйт. Ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик. Саясаты менен бирок бардыгыбыз адамгерчилик, инсандык сапатыбызды жоготпой, ар дайым жакшы болойлук. Бардыгыңыздарга дең соолук, сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат агай. Кымбаттуу убактыңыздарды аябай биздин студияга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен чындыктын кырдаал берүүсү кезектеги көрсөтүүсүн аяктайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге да чоң рахмат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар.